бүгүнкү майрам Шайра апалар коюп келген майрамга чын жүрөктөн биз өз курамынан ыраазыбыз. Бизге жагып атат, аябай жакшы болот. Кичине болсо да үйдү эстеп, ата-энебизди эстеп ошентип келе атышат. Чын жүрөктөн ыраазыбыз ушу. Келгениңе канча болду буяка? Келгениме мен 8 ай болду буяка. 8 айдан бери кызматыбыз жакшы болуп атат. Баары жакшы Кудайым буйрса. Келгениме өкүнбөйм жалабатка. Бул кыргыз адамдын, баланын бүлүм баардын милдети деп ойлоймун кызмат кылганга. Баары келип кызмат кылып мекенибизге кызмат кылган бул башкача бир сезим болот. Ошон үчүн биз ошо келгениме 8 ай болду. Ошо жакшы болот, буйрса Кудайым буйрса кичине калды. 8 ай аралыгында үйдө эмнени сагындың, ата-энеңдин эмнесин сагындың? Ата-энем жытын сагындым, ата-энемдин наанын сагындым, ата-энем сүйлөгөн сөздөрүн сагындым. Аябай сагыныч экен, аябай. Анан ата-энем баркын билет экенсиң, буяка келгенден кийин. Жашоо турмушка биякта бышырат экен, жашоо турмушка аябай сак бол деп, тың бол деп, бирокта офицер прапорщиктер биздин командирибиз, чын жүрөктөн ыраазыбыз биз командирибиздерге. Буларга эми ушул негизги акция дегенбиз да, апам жаккан нанды сагындым деген. Токот жана тандырга нандар жаап, каймак, ушундай үйдөгү тамактарды ооз тийгизели, анан нак бир шорпо ичирип коелу, кайнатыпчы. Булар этти дайым эле жешет, бирок эртең менен сойгула дедик. Ошол бир нак уртасын 2 уртан болсо да, этин майдалап баарына кичинеден бергиле деп. Ушундай кылып. Каражатты эми айтыш керекпи? Эми мен өзүм деле спонсор болдум. Анан ошо Аймира фондто эме бар, Жолоева Нургүл подаркасын ошо алды, нампанын байбичелер жабышты, аялдар комитети, алма, майда чүйдүлөрдү ошолор конфет алып беришти, ошентип чогулдук. Энелик мээрим ошол өзүбүз бийледик, ошо азыр баарын кучактайбыз, баштарын сылайбыз, апаңарды сагынбагыла, мына нан жегиле деп айтабыз деп ойлоп атабыз. Сагынбай жүрсүңөр, азыр алып келип, баарына өзүбүз берип, баштарын сылап, шорпо ашты жегирип, анан кетебиз. Ылдап берет кыздар кирип бул жерге алып. Ар бир жоокер, ар бир жигит болгондон кийин ар бир жоокерлердин өзүлөрүнүн апалары бар, энелери бар, эжелери бар. Андан сырткары бул моралдык, психологдук жактан да жоокерлерге абдан чоң күч кубат берет. Себеп дегенде дем берет. Апалар келип өзүнүн баягы патриоттук сезимде ырлашып, өздөрүнүн колдору менен нан жаап, өзүлөрүнүн каймагын, айран сүтүп берсе, жоокерлердин көз карашы башкача жана кызматка да көз карашы башкача болот. Ошон үчүн кызматка да чоң түрткү берет бул апалардын жардамы. Сындык бергенин эстеп жегиле балдар. Тынч болгула, аман болгула, жаңы жылдын арды жакшы тоскула. Ушундай жакшы ушу биздин Кыргызстаныбызды элдин коргогон жакшы жигиттерден болуп, үй бүлөлүү болуп, жакшы ушу ишиңерди аяктап кеткиле балам. Жаңы жылыңар менен тамагыңар таттуу болсун.